Саламатсыңар балдар. Бүгін бышықтауыштың милдетін тактоочтор аткарышы деген теманы бышыктайбыз. Аброгага чейин сөз түркүмдөрүн кайталап алышыбыз керек. Сөз түркүмдөрү это части речи үчкө бөлүнөт: маани берүүчү, кызматчы сөздөр жана өзгөчө сөз түркүмдөрү. Бирок алардын ичинен бүгүн маани берүүчү жана кызматчы сөздөргө көңүл бөлөбүз. Маани берүүчү сөз түркүмдөр өзү эле айтып тургандай, маани берүүчү сөз түркүмдөр булар зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш, тактооч. Зат атооч это имя существительное, сын атооч это прилагательное, сан атооч это числительное, ат атооч это местоимение, этиш глагол, тактооч наречие. А кызматчы сөздөр это служебные слова: байламта, жандооч, бөлүкчө. Значит, байламта эки сөздү же татаал сүйлөмдүн ичиндеги жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырат. То есть связывает простые предложения в составе сложном или слова. Жандооч послелоги, бөлүкчө это частицы. Жандооч көбүнчө бул жандооч менен айкалышкан сөздөр көбүнчө бышыктоочтун жана тактоочтун милдетин аткарат да, көбүнчө зат атооч менен айкалышат. Ал эми бөлүкчө болгондо көбүнчө бышыктоочтун милдетин аткарып калат. Буну дагы эске алып жүргүлө. Ал эми байламталар бул көбүнчө зат атоочторду байланыштырышы мүмкүн, сын атоочторду байланышы мүмкүн. Бул дагы көбүнчө толуктоочтун, ийнин милдетин аткарат. Эми албетте ар кандай учурлар болуп калат дагы. Так, мисал менен далилдеп көрсөк, көбүнчө мына зат атооч. Бизди курчап турган нерсенин баары зат. То, что нас окружает, это имя существительное, да, предмет. Ким эмне деген суроого жооп берет. А ушул эле заттын өңүн, формасын, даамын билдирген сөздөр бул сын атооч, прилагательное. Ал эми сан атооч болсо ушул эле заттын иретин, эсебин, катарын билдирет. Ал эми ат атооч заттын атын атабай көрсөтөт. То есть не указывает имя предмета, значит это местоимение. Ал ушул эле заттын кыймылын көрсөткөн бул этиш. Этиш. Демек өзүңөр байкаган эле сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш бул бүт заттын айланасында жүрөт. Так, ал эми тактооч болсо ушул кыймыл аракеттин ар кандай абалын көрсөтөт. Бул аябай сынга окшош да. Сын атооч заттын ар кандай абалын көрсөтсө, ал эми тактооч этиштин ар кандай абалын көрсөтүп турат. То есть как это действие происходит. Не путайте. Мисал менен далилдесек, мисалы кыздар. Кандай кыздар? Сулуу, акылдуу, бул сын атооч болду. Канча кыз? 5-6 кыз. Бул эми сан атооч болду. Көбүнчө булар аныктоочтук милдет аткарат. Мисалы, кыздар деген сөз сүйлөмдө ээ болушу мүмкүн, толуктооч болушу мүмкүн, баяндоочу болушу мүмкүн, бирок эгер алардын алдында мондай сөздөр турса, булардын баары аныктооч болот. Кимдер? Алар, тигилер. Бул эми ат атооч. Көбүнчө ат атооч дагы толуктооч, баяндоочу болуп калышы мүмкүн. Албетте мүчөсүнө жараша кээде аныктоочтун милдетин да аткарып калат. Эмне кылышты кыздар? Ойношту. Бул жерде бул этиш сөз. Демек, ушул кыздардын кыймылын көрсөтүп турат. Кантип ойношту же качан ойношту? Бат, жакшы, качан ойношту? Бүгүн. Бул сөздөр тактооч. Демек, ушул кыймыл аракеттин айланасында болуп атат. Кантип ойноп жатканын, качан ойноп жаткандыгын көрсөтүп, канчалык ойноп жаткандыгын көрсөтүп, булар мисалы тактооч болуп, сүйлөмдө көбүнчө бышыктоочтун милдетин аткарып калат. Демек, бышыктоочтун милдетин тактоочтор аткарышы. Азыр эле айткандай, тактоочтуу кыймыл аракеттин айланасында болот. Кыймыл аракеттин баардык кырдаалын көрсөтүп, морфологиялык жактан дээрлик өзгөрбөстөн, көбүнчө этиш менен айкалышып, сүйлөмдө бышыктоочтук милдет аткарган сөз түркүмү.
мисал алып көрсөк, кантип, качан, канчалык, кайда деген суроолорго жооп берет. Биз кечээ жакшы аракет кылдык. Эмне кылдык? Аракет кылдык, старалисты. Ким? Биз. Кантип аракет кылдык? Жакшы. Көбүнчө жакшы деген сөздү силер аныктоочу кылып белгилеп коюп атасыңар да. Эгер билбесеңер, анда алдын карагыла. Демек, ал жакшы деген сөздөн кийин кандай сөз турат? Этише, бул жерде значит. Демек, бул бышыктооч болуп, сыпаттык бышыктооч болуп калат экен. Качан? Кечээ. Бул мезгил бышыктооч болуп, убакытты көрсөтөт. Анын милдетин тактоочтор аткарып турат. Мага тапшырылган ишти эртең бүтүрөм. Эмне кылам? Бүтүрөм. Качан бүтүрөм? Эртең. Эртең деген сөз бул жерде тактооч мезгил бышыктоочунун милдетин аткарды. Асан аябай бат чуркайт. Эмне кылат? Чуркайт. Ким чуркайт? Асан. Асан кантип чуркайт? Аябай бат. Бул жерде бат деген сөз тактооч. Ал эми аябай деген сөз бул бөлүкчө. Экөөсү биригип келип бышыктоочтун милдетин аткарып калды. Сыпат бышыктоочтун милдетин аткарып калды. Асан жогору карай кетти. Эмне кылды? Кетти. Ким? Асан кетти. Кайда кетти? Жогору карай. Өзүңөр эле байкап тургандай эле, жогору деген сөз бул тактооч. Ал эми карай деген сөз жандооч болуп, экөөсү чогуу орун бышыктоочтун милдетин аткарып калды. Эми аныктооч менен бышыктоочтун айырмасын карап көргүлө. Жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы. Эмнеге атка бул толуктооч болот? Анын милдетин зат атооч аткарып турат. Демек, бул жерде зат турат. Кандай атка? Жакшы атка. Демек, бул аныктоочтун милдети турат. Себеби бул жерде зат турат андан кийин. Жаман атка 1000 камчы. Ошондой эле ат деген бул зат. Кандай атка? Жаман. Демек, бул дагы аныктооч болду. Айбек жакшы окуйт. Эмне кылат? Окуйт. Баяндоочтун милдетин этиш сөз аткарып турат. Кандай окуйт? Жакшы. Бул жерде бышыктооч болуп, демек, андан кийин этиш сөз турат. Демек, кандай окуганын көрсөтүп, ошол кыймыл аракеттин кырдаалын көрсөтүп турат. Күлүк ылдам чуркайт. Эмне кылат? Чуркайт. Бул баяндооч. Анын милдетин этиш сөз аткарып турат. Кандай чуркайт? Ылдам. Бул дагы кыймылдын кантип өтүп жатканын көрсөтүп, бышыктооч болуп, бышыктоочтун милдетин тактооч аткарып турат. Мисал алып көрсөк, ким? Кыз. Кыз эмне кылып жатат? Чуркап бара жатат. Бул биринчи сөз айкашы жана ошондой эле жалаң сүйлөм деп алсак болот. Эмне кылат? Чуркайт. Ким чуркайт? Кыз. Кандай кыз? Кара туру. Кыздын кандайлыгын, кыймыл аракетин эмес, кыздын кандай экендигин көрсөтүп турган бул кара туру деген сөз бул жерде аныктооч болот. Себеби кыз деген бул зат атооч. Демек, андан кийин зат атооч келди. Мына чуркап бара жатат кыймылына келсек, эмне кылат? Чуркап бара жатат. Бул сүйлөмдүн баяндоочу болуп дагы. Кантип? Бат, жакшы, ылдам. Демек, бул сөздөрдүн баары бышыктооч болот. Себеби анын милдетин тактооч аткарып жатат. Азаматсыңар, ушундай кылып эми аныктоочко жана бышыктоочко мисал келтирип көргүлө. Аныктоочтун милдетин албетте сынатууч аткарыш керек. Ал эми бышыктоочтун милдетин тактооч аткарышы керек. Салыштырып 2ден сүйлөм 4 сүйлөм кылып түзүп жөнөтө берсеңер болот. Азаматсыңар.